23 мемлекеттик орган 168 справканы сурайт. Ал справканы бербесе, эч кандай иш жүрбөйт, эч нерсе кыла албайт, кызмат ала албайт, эч нерсе кыла албайт. Мына байкасаңар, шаарды кыдырып, районду айыл өкмөттөрдү кыдырып, керектүү маалымат алуу үчүн кээде таптакыр кереги жок эле кагаздар алыш үчүн мына очередте турушат, чуркап жүрүшөт. Бул канча убакыты, канча нерв бул кетип атат. Төлөнгөн башка өлөнгөнчө справка сурап атпайбы органдар. Ошол өзүнө керектүү справканы түндүккө тезирээк кирип, бириктирген проектке кирип туруп, эмне үчүн ошол элди ар жакка чуркатпастан бири-биринен маалымат албайт? Эмнеге албайт маалымат? Манусунун чеги бар да. Киргиз десе тоскоо кылып атасыңар, мамлекеттик органдар. Керек болсо мамлекеттик органдар, кызмат көрсөткөн органдар мөөнөт кылып, обед убагында кызмат көрсөтүш керек. Ал сенин милдетиң, ошон үчүн айлык алып, ошо балачкаңды багып отурасың. Ал милдетиң сенин. Мына кээ бир жерге барганда, даже жаап коюп той кетип басат. Обед деген 2 саат кээ бир жерлерде. Сурабай атпайсыңар отурат губернаторлор. Айрыкча областта, райондордо ошондой болот азыр. Республикада кээ бир министрлер агенттин баштагы эл кабыл албайсыңар келген кишилерди. Мына каттар келип атпайбы? 3 эсе көбөйдү мына каттар. Не только справка. Мамлекеттик органда талап кылган справкаларды, кагаздарды мамлекеттик органдар элди чуркатпай, бири-бириңерден сурап ала турган система түзүш керек. Качан түндүктө ижара кирсеңер, болгон азыр 50ден 8-ге 12 кирдиби? 50 органдан. Мына ошол фактлардын баары тең түп тамырынан жок болуш керек. Атайлап тоскоолук кылып аткандар. Мамлекеттик элге кызмат көрсөтүүнү жак кылбай аткан органдардын жетекчилерине бул тартипке чыгыш керек булардын баарын тең. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү санариптик технологияларды масштабтуу түрдө киргизүүнү өзү айтып турбайбы? Мен айтып аткан мына азыркы эле мисал. Бул эң биринчи приоритеттүү багытына ошол болуш керек.